Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев менен коштошуу зыйнаты эртең 19 декабрь саат 10:30 Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өткөрүлөт. Бул тууралуу коомдук ишмер Ассоль Молдокматова социалдык тармакка жазды. Жок, эми азыр жумуш ушинтип эле жүрүп өтүп кетет экенбиз. Жалпы элдин үрөйүн учурган окуя тууралуу Мурадилаевдин жубайы Ассоль Молдокматовага кабарлаган. Актер көз жумар алдында аны аларча көрүстөнүнө коюуну суранган. Ассоль Молдокматова маселени чечиш үчүн президент Садыр Жапаровго кайрылганы белгилүү болду. Себеби аталган көрүстөн тарыхый мемориалдык болуп эсептелет. Андан тышкары муниципалитеттен көрүстөндө орун түгөнүп бара жатканы тууралуу бир нече жолу айтышкан. 2022-жылдын февраль айында 50дөн жогору эмес орун калганы тууралуу билдиришкен. Буга карабай өлкө башчы Мурадилаевдин акыркы суранычын четке какпай маселени ошол замат чечти. Дарыланууга бөлүнгөн каражат актердун үй бүлөсүнө тапшырылды. Эске салсак, 44 жаштагы актер Азиз Мурадилаев көп жылдан бери бөйрөк циррозу менен алышып келген. Ал 2009-жылы гастролдоп жүрүп каргашалуу дартты жогузуп алган. Дарыланууга $45,000 керектелип, басымдуу бөлүгүн президент Садыр Жапаров бөлүп берген эле. Операция 13 күндөн кийин, тагыраагы 30 декабрда чет өлкөдө жасалмак. Азыр өмүрдөн да кабар кымбат. Менин атым Амин.